Улуу ата мекендик согуш экинчи дүйнөлүк согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. 22 июнь 1941 жылы фашисттик армиясынын СССРдин территориясына кирүүсү менен башталган. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Биринчилерден болуп Кыргызстандын жоокер комиссары генерал-майор Панфилов жетектеген 316 аткычтар дивизиясы кирген. Москваны коргоо үчүн 1941 жылы ноябрь айында болгон кармашта бул дивизиянын жоокерлери бир ай бою өздөрүнүн чегим бекем кармоо аркылуу дивизиянын бөлүктөрү фашисттерди талкалап, Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Кыргызстандын тылдагы эмгекчилери жеке каражаттар аркылуу да жардам көрсөтүшүп, фронт үчүн өздөрү чогулткан байлыктарын, эмгек акысынын бир бөлүгүн жөнөтүшкөн. Улуу ата мекендик согуштун жылдарында Кыргызстандын эли коргоо фондусуна 189 миллион сом чогултуп жөнөткөн. Блокадада калган Ленинград шаарына кыргыз эли 1942-1943 жылдары 100 вагондон ашык азык-түлүк жөнөткөн. Айыл чарбасынын түйшүгү аялдардын, балдардын, кары-картаңдардын моюна жүктөлгөн. Алар күндүр-түндүр фронт үчүн эмгектенишип, болуп көрбөгөндөй күчүрмөндүүлүктү көрсөтүшкөн.